ТР шаурмадан 650 адам ууланды. Шаурма жеп жатып сак болуңуздар. Бул видеонун ссылкасыны шаурманы жакшы көрө турган досуңузга жөнөтүп коюңуз. Срочно кабар. 5-6-7 апрель күндөрү өтө каттуу жаан болуп, сел жүрүшү мүмкүн. Сак болуңуз. Айдоочулук күбөлүгүңүз болуп туруп, знактарды билбесеңиз, анда праваңыз менен коштошо бериңиз. Тоңгоч Кичи районунда мектептин жанынан өрт чыкты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жол тескөөчү менен блогер жол эрежелерин билеби. Соц тармактарда блогер Эртай Исқақов Ички иштер министрлигинин алдындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын катчысы Байказы Айтикул уулунан жол эрежелеринин сураган видеолорун жарыялады. Эске салсак, 1-сентябрдан баштап жол эрежелерин бузган айдоочу кайра сынак тапшырат. Анын айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынып, сынактан өткөндөн кийин гана кайтарылып берилет. Коомчулук арасында көпчүлүк асыл жол белгиси бул. Кандай болуп жалпы? Так, бул деген бул 3:28 стоянка запрещена. Мына чыкканда 5 мүнөткө чейин токтосо болот, андан артык токтосо болбойт дейт. Булчу? Бул болсо вес запрещен. Бул баягы односторонний жолдор же жанакындай доорлордо коюлат. Ушул жол менен кирсе болбойт деген знак да. Катарынан эле. Катарынан эле. Бул болсо мотоцикл менен ушул көчөдө жүргөнгө болбойт деген знак. Бул болсо обгон запрещен. Мына Дордой тарапта көрсөк болот, жанакындай төө башкалардан көрсөк болот. Туурабы? Эми жалаң эле жеңил суроолор бергенде коебуз. Келиңиз анда мен сизден сурайын эми. Жабабыз. Автоматтык генерация кылабыз. Кайсыңыз чыккылар болот экен, түрлө так. Бул эмне знак? эми 40тан ашып жүргөнгө болбойт деген. Канчага чейин жүрсөк болот? 40тан ашуун 49 менен жүрсөк болобу? болот. Эми Бирок жол эрежесин бузган болот, бирок штраф жок ал үчүн, да? Ошон үчүн 40 менен жүрүш керек. Так. Бул эмне знак? Жакын карада май куючу бар деген. Дизель, бензин, газ бар деген, Так. Бул эмне знак? Тагак жол деген, абайдагыла деген. Эскертүү белгиси. Так, бул эмне знак? Абайдагыла жолдо балдар бар деген. Рахмат. 100% туура жооп бердиңиз, Баягы мырза. Рахмат. Бишкекте аял мурдагы жолдошун издеп жатат. Бишкекте Кугабаев Эрмек Абдуганиевич дайынсыз болуп жатат. Бул тууралуу Сверлов Риптен билдиришти. Маалыматка караганда 13-мартта Сверлов Рипке жарандын мурдагы аялы кайрылып, анын дайынсыз болуп жатканын билдирген. Анын айтымында 1965-жылы туулган Эрмек Кугабаев 2025-жылдын январь айынан бери байланышка чыкпай калган. Аны акыркы жолу Сүйүнбаев көчөсүндөгү үйдүн жанынан көрүнүшкөн. Ошондон бери дайынсыз болуп жатат. Кимде ким сүрөттөгү жаранды көргөн билдирген болсо 0708 877 111 0703 01 00 02 номерлерине чалсаңыздар болот. Казакстандык белгилүү актер Шарип Серик интернетке тараган окуя боюнча кечирим сурады. Ал кылыгына өкүнүп жатканын, зомбулукка каршы экенин билдирди. Казакстандык Алия Бутеева сүйлөшкөн жигити. Актер Шарип Серик жылаң аяк артынан чургап чыгып, колунан кармап, лифттен сүйрөп чыккан сүрөттөрүн жана видеолорун жарыялады. Сүрөттөрдөн кыздын бетинин кызарып калганын да көрүүгө болот. Кыз өз постунда болгон окуяны жазып, унчукпай коюуну каалабаганын билдирген. Мен өзүмдүн жакшы көргөн адамым кол көтөрдү деп айтып калам деген түшүмө да кирген эмес. Бирок бул болду. Чектен ашкан болбойт. Ар бир нерсенин чеги бар деп жазган ал. Полиция тергөө иштерин баштаган. Унаасынын эшигин ачып түкүргөн айдоочу. Унада бара жаткан жүргүнчү эшикти ачып түкүрө коюп, жол тескөөчүлөрдүн көзүнө илинди. Тартип сакчылар айдоочуну текшере келгенде 20 000 сом айып пулун төлөбөй жүргөнү аныкталган. Унаа айып короого токтотулду.
Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Азия чемпионаты. Айбери менен Эрназарга канча акча берилди? Кыргызстандын күрөш федерациясы Азия чемпионатынын байгейлерине акчалай сыйлык тапшырды. Турнир 25-30 март күндөрү Аманда өтүп, Кыргызстандан 6 спортчу медаль жеңди. Тактап айтканда Айбери Медет кызы менен Эрназар Акматалиев алтын медаль тагынып Азия чемпиондору болушту. Орозобек Токтомамбетов, Разак Бейшекеев Азиянын вице-чемпиону болушса, Калмира Билимбек кызы менен Рыскелди Максатбек уулу коло медаль утушту. Кыргызстандын күрөш федерациясынын спортчуларына акчалай сыйлык тапшырды. Биринчи орунга 200 000 сом, экинчи орунга 150 000 сом, үчүнчү орунга 100 000 сом. Тоңгоч Кичи районунда номер 73 мектептин жанында өрт чыкты. 2025 жылы 4 апрель Бишкек шаары Октябрь району. Алдын ала маалымат боюнча Тоңгоч Кичи районунун номер 73 мектептин жанында кураган камыштан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрт өчүрүүгө саат 12:00 Октябрь райондук номер 7 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм тартылган. Кошумча маалымат берилет. Туркияда мыйзамсыз мигранттарды ташыган кеме чөгүп 9 адам каза болду. Туркиянын Айважик жээгинде мыйзамсыз мигранттарды ташыган кеме чөгүп 9 адам каза болду. Дагы 25 мигрант качып кетүүгө үлгүргөн. Бул тууралуу Казинформ маалымат агенттиги билдирди. Туркиянын жээк коопсуздук кызматы кырсык болгон жерде куткаруу иштерин жүргүздү. Жергиликтүү бийлик кырсыктын чоо жайын иликтеп, мындай окуяларды алдын алуу үчүн чараларды көрүүдө. Беле кетсек, Туркия Греция менен батыш чек арасына тосмо жана дубал куруп, мыйзамсыз миграцияны көзөмөлдөөнү күчөтүүдө. Шашылыш билдирүү. 5-6-7 апрелде туруксуз аба ырайы күтүлөт. 2025 жылдын 5-7 апрелинде туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, эңкейиш жана төмөн жерлерди суу каптоо мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Туркияда 650 киши шаурмадан ууланды. Туркиянын Кожоэли провинциясында дээрлик 650 жаран тоок этинен жасалган шаурмадан ууланганын Тенгер Ньюс Казакстан жазды. Маалыматка караганда окуя 3 апрелде Кожоэлинин Керфез районунда болгон. Дүкөндөн сатып алынган дөнерди жегенден кийин адамдар жүрөк айлануу жана кусуу менен ооруканага кайрыла башташкан. Учурда алардын арасынан 2 кишинин абалы оор. Облус боюнча жалпысынан 648 адам уулануу боюнча ооруканага кайрылса, алардын 646сы айыгып, экөөнүн дарылануусу ууланууда. Өмүрүнө коркунуч жок деп билдиришти жергиликтүү бийликтен. Окуяга байланыштуу 2 адам кармалган. Полиция дөнер саткан дүкөндү жапты. Адистер продукциянын үлгүлөрүн анализдөө үчүн алып, дөнер белгиленген стандартка жооп бербегенин аныкташкан.